Былтыр барыга белгилүү жашырын дипломатиялык жүк келген Кыргызстанга. Аны эч ким андай текшерген акысы жок, анткени мыйзам боюнча дипломатиялык жүк текшерүүгө алынбайт. 60 миллион долларга чейин келди деген ушундай эсеп кысап бар. Ошончо жүк келди, 5 машина ташыды аны Америка элчилигинен. Ошо 60 миллион доллардан канчасы Кыргызстанга, канчасы коңшу өлкөлөргө кетет, аны бир ошолор билет. Кудай билет аларды. Анан биздин саясатчылар менен сүйлөшкөндөрү бул жерде батышка мындай көз караштары жакын депутаттар, бул жерде саясатчылар бүт баары мында караганда баары каржыланат. Эми конкреттүү өз жөнүндө айтып көрсөк, мына Адилет деген правовой клиника бар, Чолпон Жакупова жакында депутат болуп тапшырды. Азыр өзүнүн пикирин көп маселелер боюнча айтып атат. Анын ичинде Атамбаев боюнча, Кой Таш боюнча, митингдер боюнча айтып атат. 2007 жылдан 2018 жылга чейин 215 миллион 938 миң сом алыптыр. Бир эле Адилет клиника. Мен бул тапкан маалыматтарым ушул гезиттерден, интернеттен тапкандарым. Бул жерде каржылаган уюмдарды карап көрсөң, бул бир эле Бирлешкен Улуттар уюмунун бөлүмдөрү эмес. Бул жерде мына Даниянын чиркөөлөрүнүн жардамы турат. Биз мусулман өлкөбүз, Даниянын чиркөөсү эмне үчүн бизге мындай жардам берет? Ошол эле мезгилде бул жерде Британиянын жана Франциянын уюмдары, Англиянын элчилиги, анан дагы бир диний уюм, протестанттык центр деп коет бул. Кайра эле биз мусулман өлкөбүз, эмне кылат булар акчаны бизге берип, мындай биздин уюмдарга? Эми жакшы максат менен колдонсо мейли, но спонсорлорго карап турсам, бул жерде албетте шек санайсың экен да. Бул бир эле Адилет боюнча. Же болосо мына мен тапкан маалыматтар боюнча Коалиция за демократию и гражданское общество дейт. Буну Динара Шырахунова башкарат. Ошол эле мезгилде азыр Чынара Жакупованын алган акчасын айттык 11 жылда. Эми ошол 2007 жылдан баштап 2018 жылга чейин ушул мен атаган Коалиция за демократию и гражданское общество деген Динара Шырахунованын уюмун алсак, бул 341 миллион сом, 219 миң сом алыптыр. Даже Чолпон Жакупов барганда бул көбүрөөк миллион акча алыптыр. 2007-2018. Менде эми ушул маалыматтар эми 2019 менде жок. Аны кошсок, ошо чач тикип тураттыр. Ошол эле мезгилде ушул эле коалиция бул сомдо алынган акчасы. Эми доллар менен еврону алып көрсөк, биле 2016 жылы, биле жылда 800 миң доллар Америка Кошмо Штаттарынын долларын алыптыр акчасына. 800 миң доллар. Эми сомго айлантырып көрүңүз буну. Жана 40 миң евро алыптыр. Бул ошо айтып атпайм, бул эки уюмдун акчалары уже канча миллион сом болуп кетти. Эми дагы бир белгилүү биздин укук коргоочуларды алып көрөлү. Ушу Алмаз Атамбаев менен соттошуп аткан, анан кийин тил табышып алган Кылмышама Айза Абдрасулова. Бул 7 жылдык акчасын алып көрсөк, 2010 жылдан баштап 2017 жылга чейин 345 миң доллар Американ долларынан, 345 миң доллар жана 311 миң евро. Анан бул жерде негизги акча берип аткан уюм Сорос Кыргызстан фонду. Жана ошол эле жана Гонконгдо чыр-чатакка акча бөлүп аткан Американын национальный фонд поддержкасы. Ал да 44 миң доллар бериптир. Анан 2017 жылы 2 миллион 90 миң сом ушул уюмга бериптир. Эми жакында кадр маселесини өкмөттүн түшүнбөй калдым. Рита Карасартова бүгүнкү күнү профтехобразование башкарып калды Кыргызстанда. Анда өзүн башкарган уюм бар эле, бул Институт общественного анализа деген. Ал да ушул 2007 жылдан баштап 2018 жылга чейин 7 миллион 81 миң сом алыптыр. Мына бейөкмөт уюм бул чет өлкөдөн каржыланган. Мунда иностранный агент десек болот. Бирок ошону бүгүнкү күнү профтехобразование жетекчиси кылып койду. Анан алдын бир Эльвира Сариева деген койгон эле билим берүү министри кылып койгон. Мен түшүнбөй атам да. Бул атайын биздер Совет Союзунан калган эң мыкты билим берүү системаны талкалаган үчүн коюп атат, буларды билбейм. Бири коюлуп иштеке кылбай кетип калса, экинчисин коюп атат бул жакта. Эми профтехобразование талкалайбыз дешип атат. Анан дагы бир белгилүү Толикан Исмаилова бар. Бир дүйнө Кыргызстан деп жана гейлер жөнүндө кинолорду Кыргызстанга алып келип, жана башка мындай бузук иштерге катышкандарды
Bunu уюмду алып көрсөк, бул 3 эле жылды алып көрөлү. 2013 жылдан баштап 2016 жылга чейин 3 эле жылды $513 миң алыптыр. $513 миң, бул $5,5 миллион ашык. Ай, буну сомого өтүп көргүлө эми. Мен айтпай эле коеюн. Айтам, баарын чачып турат. Бунун спонсорлордун арасында да ошол Франциядан католикалык уюмдарга жардам деген. Кыргызстанда католиктер мен билем бар, алар аз эле. Бир чиркөөсү бар, пригородный совхозду. Но алды каржылайт экен. Каржылаганда бир эле ошо Франциялык ошо католикалык жардам деген $135 миң бериптир. Католиктер берсе миллионер болуп кетпейби? Алар жок, алар башка максатта берип атат буякта. Ушундай ар бир алынган акча боюнча шек санасак болот да. Эми бул өкмөт уюмдары жөнүндө. Анан эң кызыгы силердин коллегаңарды колдогонго. Мына мен таң калам, ушу кыргыз гезиттерге, кыргыз телевиденияларга мен дайыма ушу боорум ачыйт, анткени кыйын учурда иштейт да булар. Анан колдоо да жок, же мамлекет колдобойт, же чет өлкөдөн колдоо жок. Бирок ошонун ичинде Жебирки Америка, Европа колдогон уюмдар да бар, Клуб Кейджи. Мына бул түз чет өлкөдөн колдонот, колдогондор бул жерде Internews Network деген уюмдан каржыланат. Американ элчилиги, Human Rights Watch жана булардын журналисттери тынымсыз Америка каттап жүрөт. Америка барыш билет эле канча $1,000 турат, гостиницасында ушу проездной, анда мында эмелер берилет. Next TV, бул да силердин коллегаңар, тележурналисттер. Буну билебиз эми, азыркы абакта жаткан Равшан Жээнбековдун телевидениясы болуп эсептелет. Бул ошол Национальная поддержка демократии Американын тарабынан каржыланат, Интерньюз тарабынан, фонд Сорос жана түз Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик департамент тарабынан каржыланат. Бул биткеле мен чолкан маалыматымды айттым да. Кудай буйруса, эгерде бул мыйзам жогорку кеңеште талкууланса, мени чакырса, мен ушу маалыматтарды так айтып берет элем деп